Урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Каналга катталып, лайк басып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Жумуш издеген бир туугандар болсо, кимдир бирөөлөргө пайда болор. Бүгүн дагы складка жумушчулар керек экен. Ошону тартканга атайын сиздерге келдик. Негизи көп бир туугандарыбыз жумуш тартсаң жылуу жерден деп көптөгөн суроолор болуп атат. WhatsApp-ыма чейин жазып атат. Трудовой договор бергендиги үчүн ушундай жумуштарды элге мындай жарыя кылып коюп атабыз да. Эгер зардешка болуп, узагып кетсе акчалары, ошол юристтер менен, башкалар менен акчаны алууга бардык жерде жол-жоболору бар. Толук маалыматты мына Виталий өзү берсин. Здравствуйте, я представитель компании Lobby, бригадир у ребят на данном объекте. Это склад компании Яндекс. Здесь много разноплановых позиций. Мы ждем людей, которые едут сюда работать и, следовательно, зарабатывать нормальные деньги, что здесь, в принципе, возможно. Мы делаем регистрацию, медкнижки, оплачиваем проезд, оплачиваем питание. Первое время у нас фиксированная зарплата 70-75 тысяч в месяц, пока сотрудники учатся всем функциям склада и запоминают адреса ячеечного хранения. Трудовой договор, да? Трудовой договор. Все, подписываем трудовые договора, работаем по ним же. Скольки до скольки работаем? Рабочий день с 9 до 9, 2 перекура по 15 минут и 40 минут обед. А сколько работников нужно? Работников на данный момент нужно 30-40 человек, но склад вместит всех желающих, кто хочет приехать и зарабатывать. Возраст имеет? Возраст. Рассматриваем всех. Главное, чтобы было желание работать и зарабатывать, как я и говорю. Азыр бул жерде иштеген Зайра агабыз бар экен. Эми бул жагыны кыргызча вариант кылып, Зайра агабыз өзү түшүндүрүп берсин. Бул жерде иштейт экен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Эмне иштеп атасызбы? Иштеп атабыз, рахмат. Жумуш боюнча толук маалымат айтасыз, кыргызчасы. Ошо жумуш жеңил эле бул жерде. Анан ичи ысык. Биз футболкачан эле иштейбиз. Ичкериде, жылуу жерде эле. Бул иштеген жерде обед берет, бекерге обед, бекер тамак. Завтрак, ужин, жатаканадан кылабыз. Ал жакта деле өздөрү төлөп беришет полный продукталарды. Регистрация кылып берет. Регистрация кылып берет. Медкнижка. Иненес бардыгы бекер өздөрү кылып берет фирмадан. Күнүнө канчадан айланып калып атат азыр? Эми жаңы келгендерге 2,5 миңден төлөп берет. İşte үйрөнүп калгандан кийин уже объемга чыкса болот. Объемга чыккандан кийин уже 100дөн ашык айлык чыгарат. Айына канча жолу зарплата берилет, анан картага түшөбү? Айлык картага түшөт, 10-унда, анан 25-inde түшөт. Жумуш негизи жеңил эле экен? Жумуш жеңил. Негизи ошол объемго иштеп баштаса, канчага чейин көтөрсө болот экен? Ичкерide балдар бар да, карышкыр балдар, туура? Эми 150%ке чейин көтөргөндөр бар. Азыр канча адам керек болуп атат ошондо бияка? Эми 30дан ашыкта, где-то 40 чакты адам керек. Азыр сизди көрүп келгендер болсо, өзүңүз ушул жерде баш көз болуп үйрөтөсүз эми? Буюрса өзүм үйрөтөм. Каяктан болосу ака? Жалап аткан, Кочкарат адам. Кочкарат адам. Тынч болуң, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Приезжайте, не переживайте, все у нас работают официально, зарплата 2 раза в месяц, оформляем трудовой договор. Ждем всех желающих, кто хочет заработать больших денег. Мына ушундай мекендештер, колдон келишинче ушуга окшогон официалдуу жумуштарды тартып чыгарууга аракет кылып атабыз. Негизи элечи анан жумуш тарттырайын дедим эле деп мына трудовой договор жок, наркы эрки, халтура малтураларды тарттырам деп чалып жазгандар аябай көп негизичи. Ошого мындай элдин ишине дагы карап иш кылбасаң дагы болбойт экен да. Ишиңиздерге ийгилик мекендештерим. Маалымат толук эле айтышты окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болгон болсо чалып жаза бересиздер. Биздин иш элге ушундай маалыматты жеткирүү гана. Дагында болсо ушундай маалыматтарды жеткирип жүрө бермекчибиз. Кыргызбай ар дайым элдин кызматында.
туугандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгонмун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.